Саламатсыздарбы, менин кадырман угармандарым. Кайрадан сиздер менен жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Жашоо окуялары каналына кош келиңиздер. Анда эмесе кийинки бөлүмдү баштасак. Эсиңиздерде болсо, мурдакы бөлүмдө үйдүн астында эки кара унаа токтоп, ичинен кара көз айнектүү 3 эркек түшүп келе жаткан эле. Алар келишти деп Гүля коркконунан калчылдап кетти. Мээрим эже дароо Аруке менен Нурбекти арткы бөлмөгө киргизип эшикти бекитти. Алмаз, милицияга чал тез, деди Мээрим эже. Бирок тыштагылар үйдүн жарыгын жана телефондун байланышын өчүрүп салышкан эле. Бул профессионал кылмышкерлердин иши болчу. Сырткы жыгач эшик катуу тебилди. Эшикти ачкыла, флешканы жана балдарды бергиле. Болбосо үйдү өрттөйбүз. Алмаз жаш болсо да балдар үйүндөгү сыноолордон чыңалган кайраттуу жигит эле. Ал колуна оор темирди алып Мээрим эжеге карады. Мээрим эже, балдарды аркадагы авариялык чыгуучу эшиктен токойду көздөй алып качыңыз. Мен буларга убакыт утууга аракет кылам. Жок Алмаз, сен жалгыз таштабайм, деди Нурбек ичкериден кыйкырып. Эшиктин кулпусу сынганы калды. Тарс деген каттуу дабыш менен үйдүн сырткы жыгач эшиги талкаланып, ичине каардуу мүнөздүү, колдоруна темир таяк кармаган 3 эркек атылып кирди. Алардын башында Эркиндин эң ишенимдүү адамы Рустам турду. Флешканы бергиле, болбосо бул үйдөн эч ким тирүү чыкпайт, деп каарданды Рустам. Ошол замат Алмаз колундагы оор темир менен биринчи келген кылмышкерди катуу уруп жыгытты. Мээрим эже, качып кеткиле тез, деп кыйкырды Алмаз. Мээрим эже Гуляны, Нурбекти жана Арукени ээрчитип, үйдүн артындагы чакан эшиктен токойду көздөй чуркап жөнөштү. Бирок Рустамдын экинчи шериги алардын артынан чуркады. Токойдун ичи капкараңгы эле, кар калың эле. Кичинекей Аруке ыйлап, Мээрим эженин колунан бекем кармап баратты. Артынан кууп келген кылмышкер Гүля аялды чачтан жулуп жерге кулатты. Флешка кайда, аял, деп аны муунтуп баштады. Бул көрүнүштү көргөн Нурбектин ичиндеги коркунуч бир заматта ачуу каарга айланды. Нурбек жерде жаткан жоон жыгачты алып, бардык күчү менен тиги кылмышкердин башына уруп жиберди. Кылмышкер селдеңдеп жерге кулап түштү. Качтык Мээрим эже, деп Нурбек Гуляны бутуна тургузду. Алар токойдон өтүп, чоң жолго чыгып, кокусунан өтүп бараткан патрулдук милиция машинасын токтотууга жетишишти. Ал ортодо үйдүн ичинде Алмаз Рустам менен каттуу кармашып жаткан. Жаш болсо да Алмаз шамдагай жана кайраттуу эле. Бирок Рустам андан күчтүү жана тажрыйбалуу болгондуктан Алмазды бурчка камап жыгып алды. Сен жетимче менин жолума бөгөт боло албайсың, деп Рустам бычагын сууруп чыкты. Дал ошол учурда сырттан милициянын сиренасы өкүрүп, үйгө атайын даярдалган кызматкерлер кирип келишти. Куралды жерге кой, колду өйдө көтөр, деген каттуу буйрук угулду. Рустам эмне болгонун түшүнбөй калды. Алмаз аны бутунан тартып жыгып, милиция кызматкерлери каардуу кылмышкерди заматта кишендеп кармашты. Арадан бир нече апта өттү. Гүля алып келген флешкадагы видеолор, банктык эсептер жана сүйлөшүүлөр сотто башкы далил болуп берди. Нурбек менен Арукенин ата-энесинин өлүмү атайын уюштурулганы толугу менен далилденди. Эркин мырза, Рустам жана алардын бардык шериктери өмүр бою эркиндигинен ажыратылды. Соттун чечими менен Болотбек мырзанын бүткүл байлыгы, курулуш фирмасы жана үйү Нурбек менен Арукеге расмий кайтарылып берилди. Аларды багып чоңойтуу жана мүлккө камкордук кылуу укугу толугу менен Мээрим эжеге тапшырылды. Жаздын жылуу күнү шаардын эң кооз аймагында жайгашкан чоң жарык үйдүн короосунда чоң дасторкон жайылган. Дасторкон айланасында Мээрим эже, Алмаз, Гуля эже, Нурбек жана Аруке күлүп жайнап отурушат. Алмаз азыр эң чоңу болгондуктан Нурбектин атасынын компаниясынын келечектеги жетекчиси катары тажрыйба топтоп жатат. Ал эми Нурбек өзүнүн алгачкы сүрөт көргөзмөсүн ачып, ага Сууктагы үмүт деп ат койгон.
Ал сүрөттө балдар үйүнүн кар каптаган терезеси жана андан көрүнгөн жарык күн тартылган эле. Аруке болсо Алмаз менен Нурбектин ортосунда эркелеп, бактылуу күлүп жатты. Мээрим эже балдарын карап, көзүнө кубанычтын жашын алды. Бактылуу болгула балдарым. Силер кандай гана каардуу шамал болбосун, бири-бириңерди сактап калдыңар. Нурбек Алмаздын колун бекем кысып асманга карады. Биз эми эч качан жалгыз болбойбуз. Урматтуу Жашоо окуялары каналынын кадырлуу көрүүчүлөрү жана угармандарым. Ушуну менен балдар үйүндөгү жашоо аттуу таасирдүү дастаныбыз өз соңуна жетти. Бул окуя бизге турмуштун эң караңгы, эң муздак күндөрүндө да үмүт үзбөө керектигин, чыныгы бир туугандык, сүйүү менен достук ар кандай жамандыкты жеңе аларын көрсөттү. Биздин каармандардын тагдырына ортоктош болуп, ар бир бөлүмдү калтырбай уккандыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Каналыбызга катталып, видеону жакындарыңыз менен бөлүшүүнү да унутпаңыздар. Мындан да таасирдүү жаңы окуялардан көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.